9 bölüm. Benjamin urusunda Kiş деген атактуу киши бар эле. Ал Абиел уулу, Абиел Серор уулу, Серор Бехорат уулу, Бехорат Бенжаминдик Апияктын уулу. Анын Шабул деген жаш келишимдүү уулу бар эле. Исраилдыктарда андан келишимдүү эч ким жок болчу. Ал узун бойлуу эле. Элдин баары анын ийининен келчү. Шабулдун атасы Киштин ургаачы эшектери жоголуп кетип, Киш өз уулу Шабулга мындай деди: "Тур, кулдардын бирин алып эшектерди издеп кел." Алар Эпраим тоосу менен Шалиша жеринен өтүштү, бирок табышкан жок. Шалим жеринен өтүштү, ал жактан да таппай коюшту. Бенжамин жеринен да өтүштү, бирок таба алышкан жок. Алар Зуб жерине келгенде Шабул жанындагы кулуна: "Артка кайталы, атам эшектер үчүн эмес, биз үчүн кабатыр болуп жүрбөсүн" деди. Бирок кулу ага: "Ушул шаарда Кудайдын кишиси бар, ал кадырлуу адам. Ал эмнени айтса, ошонун баары ордунан чыгат. Азыр ошол жерге баралы, балким ал бизге кайсы жол менен барууну көрсөтүп берер" деди. Шабул кулуна: "Барса баралы, бирок ал кишиге биз эмне алып барабыз? Анткени баштыгыбыздагы наныбыз түгөндү. Кудайдын кишисине алып барчу белегибиз да жок. Эмнебиз бар" деди. Кулу Шабулга мындай деп жооп берди: "Менин колумда чейрек күмүш шекел бар. Мен аны Кудайдын кишисине берем, ал бизге жол көрсөтүп берет." Мурун Исраилда Кудайдын эркин билүү үчүн кимдир бирөө бара жатканда көрөгөчкө баралы дешчү. Анткени азыр пайгамбар деп аталган киши мурда көрөгөч деп аталчу. Шабул кулуна: "Туура айтасың, жүр баралы" деди. Анан Кудайдын кишиси жашаган шаарга жөнөдү. Алар шаарга бет алып, жогору көздөй жөнөшкөндө суу алганы чыккан кыздарга жолугуп, алардан: "Бул жерде көрөгөч барбы?" деп сурашты. Кыздар аларга мындай деп жооп беришти: "Бар, ал алдыңан чыгат. Бирок шашыл, анткени шаарга ал бүгүн келди. Себеби эл бүгүн бийик жерге чогулуп, курмандык чалмак. Аны шаарга киргениңерде ал тамак жеш үчүн бийик жерге жөнөй элегинде табышыңар мүмкүн. Анткени ал келмейинче эл тамакка отурбайт. Себеби ал курмандыкка бата сурайт. Андан кийин чакырылгандар тамак жей башташат. Жөнөгүлө, ага азыр жолугасыңар." Алар шаарга жөнөштү. Шаардын ортосуна киришкенде бийик жерге бет алган Шамуэль алардын алдынан чыкты. Шабул келерден бир күн мурун Теңир Шамуэлге мындай деп билдирген: "Бенжамин жеринен эртең ушул убакта мен сага киши жиберем. Сен аны менин элим Исраилга башкаруучу кылып майла. Ал менин элимди пелиштиликтердин колунан куткарат. Анткени мен элимди көрдүм, анын боздогон үнү мага жетти." Шамуэль Шабулду көргөндө Теңир ага мындай деди: "Мен айткан киши ушул, бул менин элимди башкарат." Шабул дарбазанын жанына Шамуэлге келип, андан: "Көрөгөчтүн үйү кайда? Мага айтып коесуңбу?" деп сурады. Шамуэль Шабулга: "Көрөгөч менмин, менин алдымда бас. Бийик жерге жүр. Бүгүн силер мени менен тамактанасыңар. Сени эртең менен кое берем. Жүрөгүңдөгүнүн баарын сага айтып берем. Ал эми 3 күн мурда жоголгон ургаачы эшектериңен камсанаба. Алар табылды. Исраилдагы баалуу нерсе кимге таандык? Сага жана атаңдын тукумуна таандык эмеспи?" Шабул ага: "Мен Исраилдин эң кичине уруусу Бенжаминдин уулу эмесминби? Менин үй бүлөм Бенжамин уруусундагы үй бүлөлөрдүн эң кичинекейи эмеспи? Сен муну мага эмнеге айтып жатасың?" деди. Шамуэль Шабулду жана анын кулун бөлмөгө киргизди да 30га жакын чакырылган кишинин арасынан аларды биринчи орунга отургузду. Анан Шамуэль ашпозчуга: "Өзүнчө алып кой деп, мен сага берген устуканды алып кел" деди. Ашпозчу сан этти жанындагысы менен алып Шабулдун алдына койду. Шамуэль мындай деди: "Бул сага калтырылган, алдыңа коюп же. Анткени мен элди чакырганда эле бул ушул убакытка чейин сен үчүн сакталып турган." Шабул ошол күнү Шамуэль менен бирге тамактанды. Алар бийик жерден шаарга түшүштү. Шамуэль Шабул менен үйдүн чатырында сүйлөштү. Эртеси күнү эртең менен эрте Шамуэль Шабулга: "Тур, мен сени узатайын" деп үйдүн чатырына чыгарды. Шабул туруп Шамуэль менен үйдөн чыкты. Алар шаардын четине жеткенде Шамуэль Шабулга: "Кулуңду алдыга баса берди" деди. Ал алдыга кетти. "Сен болсо токтой тур. Мен сага Кудайдын эмне деп айтканын айтып берейин" деди. 7 бөлүм. Жесилер бир туугандар. Анткени мыйзамды билгендерге айтып жатамын. Өлгөнгө чейин адамдын үстүнөн мыйзам бийлик жүргүзөрүн билбейсиңерби? Анткени күйөөсү бар аял күйөөсү тирүү кезинде ага мыйзам менен байланган. Эгерде күйөөсү өлүп калса, күйөөсүнө байлаган мыйзамдын бийлигинен бош болот. Ошондуктан аял күйөөсү тирүү кезинде башка күйөөгө тийип кетсе, анда ал нике бузуучу болуп эсептелет. Эгерде күйөөсү өлүп калса, ал мыйзамдын бийлигинен бошотулат. Башка күйөөгө тийсе, ал нике бузуучу болуп эсептелбейт. Ошол сыяктуу эле силер да менин бир туугандарым Кудайга жемиш алып келүү үчүн, башкага, өлгөндөрдүн арасынан тирилгенге тиешелүү болуу үчүн Машаяктын денеси аркылуу мыйзам үчүн өлгөнсүңөр. Анткени биз эски табиятыбыздын жетегинде жашап жүргөнүбүздө
мыйзам аркылуу белгилүү болгон күнөөлүү кумарлар биздин дене мүчөлөрүбүздө өлүмгө дуушар кыла турган жемиш берүү үчүн бийлик жүргүзүшчү. Бизди байлап турган мыйзам үчүн өлүп, байыркы тамганын негизинде эмес, жаңыланган рух менен Кудайга кызмат кылыш үчүн биз азыр мыйзамдын бийлигинен бошотулганбыз. Анда эмне демекчибиз? Мыйзамдын өзү күнөөбү? Албетте жок. Бирок мыйзам болбогондо мен күнөө эмнекенин таанып билмек эмесмин. Эгерде мыйзамда бирөөнүкүнө көз артпа деп айтылбаса, мен көз артуу деген эмнекенин түшүнбөйт болчумун. Бирок күнөө осуятты шылтоо кылып, менин ичимде ар кандай көз артууну пайда кылды. Себеби мыйзам жок болсо, күнөө өлүк болот. Мен бир кезде мыйзамсыз эле жашачумун, бирок осуят келгенде күнөө тирилди. Мен болсо өлдүм. Өмүргө ээ болуум үчүн берилген бул осуят мени өлүмгө дуушар кылды. Себеби күнөө осуятты себеп кылып, мени алдап, осуят аркылуу өлтүрдү. Ошондуктан мыйзам ыйык, осуят да ыйык, адилет жана жакшы. Демек жакшы нерсе мени өлүмгө дуушар кылдыбы? Албетте жок. Бирок күнөө жакшы нерсенин жардамы менен мени өлүмгө дуушар кылып, күнөө катары таанылды. Ошентип ал осуят аркылуу жогорку чектеги күнөө катары таанылат. Анткени биз мыйзамдын рухий нерсе экенин билебиз. Мен болсо күнөөгө сатылган адаммын. Мен өзүмдүн эмне кылып жатканымды түшүнбөйм. Анткени мен өзүм каалаганды эмес, өзүм жек көргөндү кылып жатам. Эгерде мен өзүм жек көргөндү кылып жатсам, анда мен мыйзамдын жакшы экенине кошулам. Анда аны мен эмес, менин ичимдеги күнөө жасап жатат. Анткени менин ичимде, тактап айтканда, менин күнөөкөр табиятымда жакшы нерсе жок экендигин билем. Себеби жакшылык жасагым келсе да, жакшылык жасай албайм. Мен өзүм каалаган жакшылыкты эмес, өзүм каалабаган жамандыкты кылам. Эгерде мен өзүм каалабаганды жасап жатсам, анда азыр аны мен эмес, менин ичимдеги күнөө жасап жатат. Ошентип мен мындай мыйзамды көрүп жатам. Мен жакшылык жасайын дегенде жамандык жабыша калат. Анткени рухум менен Кудайдын мыйзамынан рахат алып жатам. Бирок дене мүчөлөрүмдө башка мыйзам бар экенин көрүп жатам. Бул да менин акылым кабыл алган мыйзамга каршы турат жана мени дене мүчөлөрүм баш ийбеген күнөөнүн мыйзамына туткун кылып жатат. Мен бир байкуш адаммын. Өлүмгө дуушар кыла турган ушул денеден мени ким куткарат? Теңирибиз Иса Машаяк аркылуу Кудайга ыраазычылык билдирем. Ошентип мен акылым менен Кудайдын мыйзамына, ал эми күнөөкөр табиятым менен күнөөнүн мыйзамына кызмат кылып жатам. 46 бөлүм. Теңирден Жеремияга бутпарас элдер жөнүндө болгон сөз. Мисир жөнүндө Ефрат дарыясынын жээгиндеги Каркемиштеги Мисир падышасы Нехо фараондун аскерлери жөнүндө, ал аскерлерди Бабыл падышасы Небухаднецар Жүйүт падышасы Жошия уулу Жаякимдин падышачылыгынын 4-жылында талкалаган. Калкандарыңарды, найзаларыңарды камдагыла, анан салгылашка киргиле. Атчан аскерлер, аттарыңарды токуп мингиле. Туулгаңарды кийип катарга тургула. Найзаңарды курчуткула, соотуңарды кийгиле. Мен эмнени көрүп турам? Алар коркуп артка бурулушту. Алардын күчтүүлөрү жеңилип, артын карабай качып бара жатышат. Бардык тараптан коркунуч, дейт Теңир. Күлүктөр качып кете албайт. Эр жүрөк кутула албайт. Алар түндүктө Ефрат дарыясынын жанында мүдүрүлүп кылышат. Дарыядай көтөрүлүп жаткан бул ким? Суулары агын суулардай долуланып жаткан бул ким? Бул дарыядай көтөрүлүп жаткан Мисир, анын суулары агын суулардай долуланып жатат. Ал мындай деп жатат: мен көтөрүлүп жерди каптап, шаарды жана анда жашагандарды жок кылам. Аттарга мингиле, силер да арабачандар зымырап жөнөгүлө. Каарман жоокерлер, калкан көтөргөн Эфиопия менен Пут, жаа кармап жебе тарткан луттуктар майданга чыккыла. Анткени бул күн Себайот Кудай Теңирдин өзүнүн душмандарынан өч ала турган өч алуу күнү. Кылыч баарын жеп салат, тойнат, алардын канын аябай ичип мас болот. Анткени бул түндүк жериндеги Ефрат дарыясынын жээгиндеги Себайот Кудай Теңирге арналган курмандык чалуу болот. Кыз, Мисир кызы, Гилатка барып бальзам ал. Сенин көп дары дармек колдонгонуң бекер, сен үчүн айыгуу жок. Элдер сени маскара болгонуңду угушту, өкүрүгүң жер бетин толтурду, анткени күчтүү менен күчтүү кагышты, экөө тең жерге кулады. Теңирдин Жеремия пайгамбарга Бабыл падышасы Небухаднецардын Мисир жерин кыйратыш үчүн кол салаары жөнүндө айткан сөзү.
Мисирде жар салгыла жана Мигдолдо билдиргиле. Ноп менен Такпанкесте да билдиргиле. Катарга тур, камдан, анткени сенин тегерегиңдегилерди кылыч жеп жатат деп айткыла. Сенин күчтүүң эмне үчүн кылады? Ал туруштук берген жок, анткени аны Теңир кулатты. Ал кулагандарды көбөйттү. Атигүл биринин үстүнө бири кулап мындай дешти: "Тур, кыйраткыч кылычтан качып, өз элибизге, туулган жерибизге кайталы." Ал эми ал жерде Мисир падышасы фараон Желепкө ал белгиленген убакытты өткөрүп жиберди деп кыйкырып жатышат. Мен тирүүмүн дейт ысымыз Себайот Теңир болгон падыша. Табордун тоолор арасында турганы, Кармелдин деңиз жээгинде экени кандай анык болсо, анын келери да анык. Мисирде жашоочу кыз көчүш үчүн өзүңө керектүү нерселерди камда, анткени Ноп ээн калат, элсиз чөлгө айланат. Мисир эң жакшы кунаажын, бирок түндүктөн кыргын келе жатат. Анын арасында жүргөн жалданма адамдары борго байланган букачарлар сыяктуу. Бирок алар өздөрү да артка бурулуп качып кетишти. Туруштук бере алышкан жок, анткени алардын өлө турган күнү, жазалана турган сааты келди. Анын үнү жылаандын үнүндөй болуп угулуп жатат. Анан аскерлери менен келе жатышат. Душмандар отунчулардай болуп балталары менен ага каршы келишет. Анын токоюн кыйшат дейт Теңир, анткени алар сансыз. Алар чегирткеден да көп, аларга сан жетпейт. Мисир кызы маскара болду. Ал түндүктөгү элдин колуна салынып берилди. Ысрайыл кудайы Себайот Теңир мындай дейт: "Мына мен Нодогу Амонду, ошондой эле фараонду, Мисирди жана анын кудайларын, падышаларын, фараонду жана ага үмүттөнгөндөрдү жазалайм. Аларды өлтүргүсү келгендердин колуна, Бабыл падышасы Небухаднасардын колуна, анын кулдарынын колуна салып берем. Бирок ал ошондон кийин мурунку күндөрдөй элдүү болот" дейт Теңир. "Сен болсо коркпо, менин кулум Жакып. Үрөйүң учпасын, Ысрайыл, анткени мына мен сени алыскы өлкөдөн куткарып алам. Сенин тукумуңду туткундалып кеткен жеринен куткарып алам. Жакып кайрылып келет, кайрадан тынч, жакшы жашап калат. Эч ким аны коркутпайт. Коркпо, менин кулум Жакып" дейт Теңир. "Анткени мен сени мененмин. Мен сени кайсы элдердин арасына кууп жиберсем, ошол элдерди жок кылам. Сени болсо жок кылбайм. Бирок сени чеги менен жазалайм, сени жазасыз калтырбайм." 22 забур. Теңир менин койчум. Мен эч нерсеге муктаж болбойм. Ал мени оттуу жайытка жаят жана жаяккан суу боюна алып барат. Өз ысымы үчүн жаныма күч берип, чындыктын жолуна салат. Эгерде мен өлүм сөлөкөтүнүн өрөөнүндө жүрсөм да, жамандыктан коркпойм. Анткени сен мени мененсиң. Сенин бийлик таягың менен койчу таягың жанымды тынчтандырат. Сен мага душмандарымдын көзүнчө дастаркон жайдың, башымды зайтун майы менен майладың, чөйчөгүм ашып ташып төгүлүп турат. Береке менен ырайым менин өмүрүмдүн аягына чейин коштоп жүрсүн. Ошондо мен Теңирдин үйүндө түбөлүк болом.